Мухаммедкалый Дүйшекевич, Ноқат районына қараштуу Бел айыл өкмөтүндө жаш толук эмес орто мектеби былтыры титулга кирип, декабрь айында 3 миллион акча каражат бөлүндү эле. Кыш мезгилинде иш жүрбөй, азыр быйылкы жылы ошол 3 миллионду азыр фундамент куюп атат дагы. Куруп жатат. Бүгүнкү күндө талкаланып мектеп жок ал жерде, жаңы мектеп курулуп атат да. Ал эми ошол жерде окуган балдарга бүгүнкү күндө шарт жок болуп атат. Бул авариялык мектеп. Ошол быйылкы жылдын титулдук листине киргизип койсуңуз, суранам ошонучу. Макул, мен жазып алдым азыр. Айтып койсоңуз ошону киргизесизби ошону? Ошол мектепте. Азыр эмне болду бизде? Авариялык мектеп болсо ал кирди. Ал кирди анда. Мен азыр тизме жок. Авариялык мектеп болсо Зиян Исламович кирди ал. Авариялык мектепте. Андан кийин мына өзүңүз жанагы докладыңызда айтып кеттиңиз, биз Кыргызстанга бүгүнкү күндө инвесторлор келип жатат, инвесторлорго жакшы шарт түзүп берип атабыз депчи. А мен айтып коеюн, бүгүн Мега Инвестмент өндүрүш деген компания 95 миллион доллар каражат менен келсе, сиздер ушуга жакшы колдоо көрсөтпөй жатасыздар. Эмне себептен? Зиян Исламович, ал компанияны биз анда жолугалык. API'биз бар жолугуп, анан кандай шарты бар экен? 95 миллион доллар дедиңизби? Ооба да. Биз аны тосуп алалык. Тосуп алалык, келсин, жардам берелик. Кандай шарты бар экен? Мына келип бул Кыргызстанга азыр жанагы айтып аткан зифти куру берели деп атат. Ошону биз иштетели деп атат. Сиз бүгүнкү күндө кабарыңыз жок ал жактанчы. Сураштырбайсызбы ошолорду? Андай чоң инвесторга анда мен өзүм жолугайын. Өкмөткө кат кайрылган. Ага жооп жоктугунан анан жогорку кеңешке кайрылып атат. Зиядин Исламович, мен жооп берсем болобу? Мега Инвест боюнча Зиядин Исламович, биз сүйлөшүп айтат да, Айнуру Тойчуевна суроо бербедиби, доводочный заводдор боюнча, концентрат руда иштетүү боюнчачы. Азыр сүйлөшүп болуп атат алар менен, Ян деген Кытай киши 95 миллион доллар инвестиция кылам деп атат. Азыр могу Кадамжай сүрмө комбинатыны азыр караштырып атабыз. Сүйлөшүп атабыз. Мухаммедкалый Дүйшекевич, өзүңүз кабыл алып туруп ушул маселени чечпесиңер мына. Акча алып келип аткан болсо инвесторлор. Тоскоолдуктар көп болуп атат да мында, билбейсиздер азыр мына. Мен азыр жазып алдым. Мен жазып алдым аны. Андан кийин өткөндө дагы суроо бердим эле мен сизгечи. Жана Эйр Кыргызстан боюнча Бектурганов Жолдош жетекчиси 302 миллион сомго бүгүнкү күндө Эйр Кыргызстан банкротко учурады. Бүгүнкүгө чейин ошонун жетекчисин жумуштан албайсыздар. Зиян Исламович, аны кечээ айтты тиги директорлор кеңешине мүчө кылып койду деп. Андай жок. Ал болсо эми ал банкрот деп атабыз, ал өзү компаниянын тагдырын чечели, бирөөнү алып кайра коюп коюш оңой эле да. Чечелик тагдырын. Ал компанияга инвестор тарталык. Анан мен ойлойм, ал жерде жаңы жетекчи пайда болот деп. Жок, жанагы Манас аэропортуна кеңеш директорлордун кеңешине койгон анычы. Кеңешчи кылып. Жок, директорлор кеңеши азыр сайланат. Беркилер срогун бүттү. Азыр мына бүгүн по-моему эметип атат. Может айтып койбойм мынакей. Раз. Зиядин Исламович, саламатсызбы? Бектурганов боюнча бул резерв кадровдон аэропортко мүчө болуп кирген, бирок булардын мөөнөттөрү уже бүттү. Бүгүнкү күндө Манас аэропортунда как раз общее собрание болуп жатат. Ошол вопроста повестка дня да бар. Бирок ал кишинин мөөнөтү ошол 15-жылдан 18-жылга чейин болчу, резерв кадровдо. 18 жыл менен мөөнөтү бүттү да. Жо Мухаммедкалый Дүйшекевич кирбеди деп атпаймын. Көрдүңүзбү? Мүчө экен азыр бүгүн күндө. Андан кийин мында сиз мен дайым эле айтып келем мына. Өткөндө токтом кабыл алдыңыздар. Чет элдик мигранттардан жумуш 10 секунд. Жумушка уруксат берүү үчүн сүйлөшкөндө өткөндө 30 000 сомго алып келгенсиздер. Бүгүнкү күндө 10 000ге түшүрүп койдуңуздар ушул. Эмне себептен андай кылдыңыздар? Зиян Исламович, ал проектини биз алып келгенде адегенде билесиз, былтыр сиз 50 миллион деп көтөргөнсүз. 50 000 деп. 50 миң деп көтөргөнсүз. Анан таразалап эсептеп чыгып биз 30 000 сомго деп бир жылга, бир квотага деп алып келгенбиз. Анан фискалдык саясат боюнча комитетте сиздердин коллегалар ошондо чечти 10 000 деп. Анан эми мыйзамды сиздер кабыл аласыздар да. Жок, ал эми өкмөттүн өзүңүздөрдүн Биздин позициябыз 30 000 болчу. Ага макул болбой сиздердин комитет чечип атат. Этап менен бирок 30 000 алып келебиз деген ойду айтып атышат.
10 секунд. Жиынтықта болсын. Мухаммедкалый Душекевич, депутаттардың арқанда ой пикiri болады. Бирок сиздер эгерде кирешеге тиешеси боло турган болсо, сиздер эч кандай макул болбошуңуздар керек, агачы. Мына бюджетке дагы ошол жерден 500 миллион акча каражат түшөт эле.